Шашылыш эскертүү. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматы боюнча, дем алыш күндөрү Кыргызстанда абанын температурасы кескин төмөндөйт. 19-20 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаашы күтүлөт. Ал эми Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен жана Ысык көл областарынын айрым жерлеринде кар калың жаайт. Жолдор тайгак болушу жана тоолуу райондордо кар күткүсү күтүлөт. Бул Кыргызстанга карата болгон аба ырайына прогноз болду. Ал эми кошуна өлкөлөрдө эртең кандай аба ырайы күтүлөт? Бул тууралуу кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында тааныштырам. Саламатсыздарбы? Орусиядагы циклон Борбор Азия өлкөлөрүнө багыт алып эртең жетет. Сиздер көрүп тургандай, ал Казакстандын түндүгүн курчайт. Бирок Кытайга жаан-чачындуу булуттар али жетпейт. Себеби эртең Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн чайыптай ачык болот. Казакстандын борбору Астанада абанын температурасы төмөндөп, эртең кар түшөт. Ал эми Алматы шаарында кечке күн бүркөлүп, кечинде жаан себелеп жаайт. Мындай аба ырайы Өзбекстанда да күтүлөт. Фергана өрөөнүндө күндүзү жааган жаан кечинде карга айланышы мүмкүн. Ташкентте аба ырайы жылуураак келип, жаан себелеп жаайт. Нукус өрөөнүндө болсо күндүзү кар жаап, кечинде асман ачылат. Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө күн бүркөө болуп, Борбор шаары Ашхабадта кечке жуук жаан жаашы ыктымал. Тажикстандын борбору Душанбеде жаан жаап, Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында жаан карга айланат. Кыргызстанда эртең айрым жерлерде бир аз кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын күтүлбөйт. 19 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаашы, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл областарынын айрым жерлеринде катуу жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Сиздер аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.